Анжелика эки бойдок бирин-бири тапты. Болду. Кыргыз эстрада ырчысы Анжеликанын сүйүктүү мырзасы дайыма кызыгууну жаратып келет. Бирок ырчы айым жеке жашоосун эч качан ачыкка чыгарбасын айтат. Жеке турмушумду эч качан ачыкка чыгарбайм. Ичи өрттөнүп, жеке турмушун эптей албай, ушак чыгаргандар айтпаганды айта берсин. Эки бойдок бири-бирин тапты. Болду деди. Маалымат булагы Аргумент KG сайт. Назира Айтбекова: катуу оорудум, 4 аяктайм, аба дем жетпей жүргүлөп басам. Студент кезимде 1 жылга жакын катуу оорудум. Негизи байкасам катуу стресс болгондо астма кармайт экен. Ооруканаларда жаттым, эч нерсе жардам бербей койду. Анан улуттук хит-парадка кастингден өтүп кетип иштей баштадым. Эсиме келип карасам эле оорум такыр кармай элек экен. Бир жолу дааратканага жетпейм, 4 аяктайм, көпкөкмүн. Анда ингаляция дегенди билбейм. Анан эле бир концертке алып баруучу жок, кел тез деп калды. Эфирге чыга элек кезим, 4 аяктап аткан менен сахнада шаңшып жүрөм го чиркиндикке. Бул психологиялык гана оор экен. Когда надо туруп кетем го. Катуу тамашадан соң да оорудум. Турбай калдым. Аба дем жетпей жүргүлөп басам. Ошол учурда Туркиянын бир фильмине тартылып калып, алаксып, айыгып кеттим. Дагы бир стрессте көлдү кыдырып, түрк телевиденияси үчүн берүү тартып чыгып кетип, дагы айыктым. Үйдө жатып, бышылдап, бырылдай берип эсоодо. Балам, ты так много болеешь, ты меня пугаешь дейт. Алаксыш керек болуп жатат. Күнү-түнү жүргөн съемкага алып барып койсо мени азыр. Укмуш сонун образ берип туруп. Бат эле чыкыя түшмөкмүн. Адамдын ооруларынын баары сарсанаадан, түйшүктөн, кыжаалаттыктан, кайгыдан чыгат экен. Адам сүйүктүү иши менен алек болгондо, иштин процессине терең сүңгүп кеткенде көп кайгы кападан арылып, өзүн жакшы сезет экен. Китеп жазсамбы же? Карантиндин бүтчүдөй түрү жок. Андыктан ооруп атсаңар, ушундай алаксыта турган жумуш тапкыла. Бат эле аягасыңар. Бардык оорунун психосоматикасы бар. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Таалайбек Сарбашев, Ош шаарынын мэри. Ош шаарында коронавирус илдетин жуктурган 3 гана бейтап калды. Бүгүн 11 май күнү Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев шаардагы абал тууралуу маалымат берди. Ош шаарында дагы өзгөчө абал режими аяктап, коменданттык саат токтотулду. 22 мартта кабыл алынган өзгөчө кырдаалдар режими уланып жатат. Эпидемиологиялык абал коркунучтуу болгондугуна байланыштуу мындан ары карантиндик режимде ишти алып барабыз. Дарыгерлер укук коргоо органдары койгон талаптарды туура түшүнүү менен кабыл алып, мындан ары дагы карантиндик режимди сактасак ушул кырдаалдан эрте кутулууга бир топ жеңил болмок. Өзгөчө абал алынганы менен мурункудай жашоого кайтуу эмес, кээ бир гана ишканаларга тартипти, тазалыкты сактап иштөөсүнө уруксат берилди. Ошондуктан үйүндө отурган адамдар мындан ары дагы карантиндик режимди сакташын суранып кетет элек. Биздин укук коргоо органдары тарабынан атайын 7 мобилдик топ түзүлгөн. Уруксат берилген ишканалар коюлган талаптарды аткарбаса, аларга катуу чаралар көрүлөт. Бүгүнкү күндө ушул 7 мобилдик топ 11 майга карата 691 мекемени текшерип, санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган 13 мекемеге айып пул салынды. Нормаларды сактабаган 51 ишкананын ишин кайрадан токтоттук. Мындан ары дагы көзөмөлдөр күчөтүлөт. Ал эми эпидемиологиялык абал тууралуу айта кетсем, бүгүнкү күндө Ош шаарында коронавирус илдетин жуктуруп алган жалпы 113 жарандын 108 айыгып, ооруканадан чыгарылды. Тилекке каршы буга чейин 2 бейтап каза болду. Ал эми 3 бейтап учурда ооруканада дарыланып жатат. Ушул илдет башталгандан бери оорулуулар менен байланышта болгон шектүүделген жалпы 4000ге жакын шаардыктар менен иш алып бардык. Алар үй карантинине кармалып, 28 күн дарыгерлердин көзөмөлүндө болушту, деди Сарбашев. Маалымат булагы Кыргыз Today KG сайты. Каматабыз деп коркуткан мигрант келинге боору ооруган полициянын ак жарыгы. Адамдын көңүлү гүл, жылт эткен жарык, жакшы көз караш, жагымдуу айтылган сөз маанай көтөрүп, ал тургай бир нече күн жүрөктүү жылуулук арылап жүрөт. Бул ирет Спутник агенттигинин ак жарык рубрикасына Россияда мигрант болуп жүргөн келиндин полиция кызматкерине болгон ыраазычылык каты жарыяланат.
Мен азыр Россиянын Санкт-Петербург шаарында жолдошум менен мигрант катары иштеп жүрөм. Кыргызстандан кеткенибизге 5 жыл болду. Бирөөнүн элинде, жеринде ар кандай окуялар баштан өтөт экен. Бирок мага да кол сунган адамдар болду. Ошондой окуялардын бири менен бөлүшкүм келет. Алгач окуяны баштан аяк айтып берейин. Бир эсе менин баяным кай бир мигранттарга сабак болор. Алгач Питерде тамактануучу жайдын кассасында иштечүмүн. Кийинчерээк кафенин ээси славян тектүү адамдарды гана алабыз дегенинен кетүүгө туура келди. Андан кийин Красноармейский районундагы Самвей ресторанына 1 жылдык келишим менен улук кызматкер болуп жумушка кирип калдым. Алгач баары жакшы башталды. Жан дилим менен иштеп, жумушумду так аткарып, менеджердин жумушуна чейин жасап жүрдүм. Анткени анын түшкө чейин университетте окуусу бар болчу. Мен барганда Ильяс деген кыргыз бала иштечү экен. Ал жумуштан кетерде 20 000 рубль айлыгын бербей коюшту. Ал да унчукпай эле кетип калды. Мен да киреше алган жокмун. Менеджерге жардам берүү менен кассадагы иштерди да аткарып, кызматкерлерди да тейлеп, баарын көзөмөлдөп, күнүнө түшкөн акчаны эсептеп башкаруучулар жокто сейфке салып койчумун. Бул да милдетиме кирчү. Сейфтин бир ачкычын мага беришкен. Бардык жакта камералар иштеп турат. Көзөмөлгүч. Ресторанда 4-5 ай иштегенден кийин жетекчиликтин мага мамилеси өзгөрүп, 2 менеджердин тең жумушун жасатып, ашыкча милдет жүктөй баштады. Өз жумушумду эле аткарышым керек экендигин айтып, мен да укугумду талашып, принципке туруп каршы болдум. Ошол убактарда жаңы келген жөнөкөй кызматкерлер бир нерсени сындырып же туура эмес жасап алса, кеткен чыгымдын баарын менин мойнума айып пул катары жаза башташты. Мурда мындай эмес болчу. Ар ким өзү жооп берчү. Жок, мен төлөй албайм. Эмнеге бирөөнүн катасы үчүн акча төлөшүм керек? Эгер минте берсеңер, айлыгымды бергиле кетем деп мен да көгөрүп туруп алдым. Ушундан улам жетекчилик менен уруша кетип, менеджер менен башкаруучу экөөлөп мени коркута баштады. Эгер кете турган болсоң, ала турган маянаңдан 1 тыйын карматпайбыз. Сейфтин бир ачкычы сенде болчу. Камералар өчүп калганда акча уурдаган деген арыз менен бир заматта эле түрмөгө отургузуп коебуз деп опузага алышты. Айла жок унчуга албай калдым. Биз урушуп баштаганда диктофонумду күйгүзүп койбой деп ичимен өкүндүм. Камерадагы жазууну өчүрүп, арыз жазып туруп отургузуп коюшу толук мүмкүн эле. Анткени бөтөн жерде мага ким ишенет, мени ким тааныйт. Анын үстүнө бул жактан далай тагдырларды көрдүм. Бирок акчаны албай да кете албайт элем. Батирдин акчасын төлөп, жумуш таап, маяна алгыча чыдашым керек да. Акыры 15 күн бекер иштеп берип, айлыгымды алууга макулдаштым. Ал күндөр деле өттү. Дагы деле ар кайсы шылтоо менен акчамды беришкен жок. Ошентип дагы 10 күн футболдун тобундай ары бери тепкилендим. Кафеден чыктым деп, арызыңды жазып кетсең анан беребиз деп алдашканына көнгөн жокмун. Себеби жумуштан кетүүгө арыз жазсам эле бул акчасын алган, догурунуп жатат деп такыр бербей коюшмак. Мага чейин катардагы канча кызматкердин акчасын ошентип бербей коюшуп, менеджерлер өз чөнтөгүнө салып койгонун көрчүмүн. Иши кылып акыркы барганымда мени тоготуп да коюшкан жок. Да иди ты чурка деп басып кетишти. Кычыраган кыш эле, эшик суук. Сыртка чыгып эмне кылсам деп туруп ачуум менен дароо 102-ге чалдым. Диспетчерге абалымды түшүндүрсөм аял киши экен. Азыр патруль барат, күтүп туруңуз деди. Жарым сааттан ашык эшикте туруп тоңуп калдым. Жолдошумдун да жумушу токтоп калган. Кыргызстандагы кызымды эстедим. Темселеп суук шаарда, кайырчыдай түрткүлөнүп, иштеген акчамды ала албай жатканыма ызаландым. Көзүмдүн жашын улам сүртүп, аялдамада турдум. Анан эле карасам полициянын машинасы келип токтоп, ичиндеги экөө ресторанды көздөй басышты. Артынан чуркап барып, аларды ресторандын оозунан токтотуп калдым. Силерди мен чакыргам, Кыргызстандын жаранымын, акчамды бербей жатышат. Буга чейин бир топ кызматкерлердин акчасын ушинтип бербей менеджерлер өз чөнтөгүнө салып койчу. Ошол кызматкерлердин баарын чогултуп, үстүңөрдөн мен да арыз жазам. Акчаны бергиле десем, сейфтен акча уурдаган деген жала менен түрмөгө отургузабыз деп коркутуп жатышат деп абалымды энтигип түшүндүрүп жаттым. 2 полицейдин бирөө жүрүңүз деп ичкери киргизди. Алар менеджерлерди чакырып, сурамжылоо баштады.
Полиция келгенде кызматкерлер тияк-биякка чалып, тызылдап эле калышты. Ал тургай мени тоготпой жаткан менеджер, администратор, башкаруучунун апкаарып турганын билинип турду. Өзгөчө мени коркуткан улук менеджер кызарып татарып жаман болду. Жок, андай болгон эмес деп танып, полицейлерди алдап мага көө жаап киргенде кайрадан баарын баштан аяк айтып, сиз арыз жазам деп коркуткансыз деп бетине коюп бердим. Полициянын бири мага жан тартып, абалымды түшүнүп, тигилерди аябай коркутуп койду. Документтеримди да алып берди. Анан мага бир катар кагаз толтурмуш болгон ошол укук коргоо кызматкери кетип жатып эшикке чыкканда мага дарегин телефонун таштады. Биз сиздин абалыңызды түшүнүп эле буларды коркутуп койдук. Болбосо 4-5 айлап берилбей жаткан маяналарды гана карайбыз. Сиз эмгек инспекциясына кайрылышыңыз керек болчу. Азыр акчаңызды санап берет. Эгер бербесе мага чалыңыз. Мен сизди инспекцияга жөнөтүп, маянаңызды алышыңызга көмөк көрсөтөм деп кетти. Мен да кадимгидей шерденип, абалымды сураарым бардай кубанып калдым. Ошентип маянамды санатып толук 40 000 рубль алгам. Мага жан тарткан боорукер полиция кызматкерине ыраазымын. Болбосо документимди бербей же каматып салышса деле тагдырым эмне болмок. Айтарым, мигранттарда барган мамлекетинин мыйзамын билүүсү керек. Болбосо кыйналып калат. Бир жумушка кирип, ал жактан айлыгын ала албай экинчисине кирип, андан да куру жалак талаада калган мекендештер көп. Ошол окуя мага сабак болду. Ыраазымын сизге, боорукер адам. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды.